Жакында эле Бишкектеги 1-май райондук соту Америкага качып кеткен делген Аскар Шадыевди күнөөлүү деп таап, 13 жыл жаза өтөй турганы аныкталды. Бирок 5 жылга эркинен сыртынан гана ажыратылды. Шадиев Аскар Маратовичке биротоло 2 жылга чейинки мөөнөткө мамлекеттик кызмат ордун ээлөө укугун ажыратуу менен 43 беренесинин 4-бөлүгү аркылуу 323 беренесинин 1-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 60 000 сом айып салуу менен 5 жылга эркиндигинен ажыратылды. Буга чейин жарандык активисттер эбегейсиз байыган мурдагы чиновниктердин бир тобун тизмелеген. Алардын айрымдары иликтөө уланып жаткан болсо, бирине соттун чечими чыгып, элдин казынасына миллиондорду уурдаган делген адамга салынган айыппулдун өлчөмү жарандардын күлкүсүн келтирди. Шадиев, акмаксың, сволочсың, 2 миллиард долларын уурдап алып Кыргызстандан качып кетти. Ушу Шадиевди каргагыла, достор, каргабай бергиле. Судебный решение да бар, бүт бар. Мынакей бир блогер үчүн 6 жыл эркиндигинен ажыратуу маселесин сурап атса, анан ушундай бир багы чек араны өтүп кетти, ушундай бир эбегейсиз байыды деп кылмыш ишин козгошуп туруп анан 5 жыл бергени бул мен эле эмес, жалпы кыргыз мамлекети күлүп отурса керек да бул багы эмегечи. Мына ошондон дагы биз алсак болот да, багы тандалма жүрүп атат депчи. Бийликке багы бизнесмендерден бирөө катуу тишин көрсөтүп кое турган болсо гана иштей турган мыйзам деп мен баса белгилегим келет да. Мыйзам иштеп, коррупционерлер жооп бергени жакшы. Ал эми айрым коомдук пикирлерде мыйзамсыз байуу беренеси шектүүлөргө карата тандалма иштеп жатат. Маселен, Аскарбек Шадыевке сот чечими чыкты. Кубанычбек Жумалиевке жана анын жакындарына таандык мүлк салыштырмалуу тез убакытта аныкталды. Ал эми ушул берене боюнча шек саналган айрым адамдардын иши жылда үйлүктенип жатканы менен азыркыга чейин жыйынтык жок. Мыйзамсыз байуу беренеси дегенди колдонгонго жараша азыр ким өтө чектен ашык бай болсо, ким шектенүүнү жаратса, бул коррупцияга күрөшүү деген иш аракеттин алкагында бардыгына колдонуш керек. Же болбосо муну кожо көрсүн деп элди алдап колдонбой эле койгонго болот. Себеби айрыкча көчөкү ушул Аскарбек Шадиевке карата оңбогондой акча менен ушу мыйзамсыз байуу деп кылмыш ишин козгоп, бирок жыйынтыгында албетте жанагындай 60 000 сом айып менен анан 5 жыл качып жүргөн ушул козголгон кылмыш иши менен эсептеп келгенде Шадиев сот залынан эле чыгып кетмек. Мына ушундай аракеттерден улам элде иренжүү пайда болот. Шадыев буга чейин 30 000 доллардын уурдалганына байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери менен 10 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкүн конфискациялоо менен өзүнө издөө жарыяланган. Мындан тышкары кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча да айып коюлган. Мурдагы бир нече кылмыш жасаган үчүн жаза белгилөө беренесинин негизинде буга чейинки чечимдерди кошкондо сот экс-депутатты баш аягы 13 жылга кести. Эске салсак, 2018-жылы 27 апрелде Баткен облусунун аймагындагы көзөмөл өткөрмө бекетинен өтүп дипломатиялык паспортун пайдаланып, Тажикстан, Орусия аркылуу Кошмо Штаттарга качып кеткени белгилүү болгон. Учурда анын жалпы суммасы 1 миллиард 852 миллион сомдук мүлкү камакка алынганы айтылган. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.